Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң эле даамдуу пирогдордун бири. Келиңиздер чогуу жазайлы. Бизге керектүү азыктар 350 грамм эленген un, 10 грамм разрыхлитель, 150 грамм кум шекер жана 30 грамм какао. Бардык кургак азыктарды аралаштырып алабыз. Андан кийин 200 грамм ак майды теркадан өткөрөбүз. Улам ундап майыбызды майдалап алабыз. Жана 2 жумуртканы улам бирден чагып, аралаштырып, камырыбызды жууруп алабыз. Камырды абдан жууруштун кереги жок. Бардык азыктар жакшылап аралашса эле болду. Эми жуурулган камырыбызды 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Ага чейин быштактан толтурмабызды жасап алсак, ал үчүн бизге 500 грамм быштак, 100 грамм каймак жана 150 грамм кум шекер керек. 4 жумуртка, ошондой эле 30 грамм крахмал, 100 грамм ак май жана ванилин. Эгер кургак ванилин болсо, анда 5 грамм, суюк болсо 2-3 тамчы. Бардык азыктарды блендер менен майдалап алабыз. Эгер блендер жок болсо, анда вилка менен же болбосо венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз бардык азыктарды. Эми камырыбызды 2 бөлүп алабыз. Бирөөнү кичинерээк, бирөөнү чоңураак кылып, чоңураак бөлүгүн пирог бышчы идишке тегиз жайып алабыз. Мына ушинтип камырды тегиздеп салып алгандан кийин толтурмабызды куюп алабыз. Азыр суюк болушу мүмкүн, бирок бышканда коюуланат, анткени крахмал жана жумуртка бар курамында. Эми калган камырды үзгүлөп, бетине тегиз себелеп чыгабыз. градус ысык духовкада 45-50 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышкандан кийин пирогду муздатып, ысык чай менен ырахаттанып олтуруп чай ичсек болот. Мына достор, ушундай эң жөнөкөй, даамдуу, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.